Assalamu alaikum urmаттуу Tez Кабар каналынын көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен баарыңыздарга Ош шаарынан салам айтабыз. Оштогу Жапалак айылынан жаңы конуштан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Дарегин жакшылап түшүнүп билип алыңыздар. Ак Тилек айлампасынан Жапалакка Ноокат тарапка жүрүп келесиздер. Экинчи светофорго келгенде оң жакта элдик маркет бар. Бул жакта бала бакча. Бул жакта болсо мечит бар. Дал ушул жерден сиздер күн чыгыш тарапка солду көздөй бурулуп бул жакка киресиздер. Акбура 1 конушу. Мынакей келип калдык. Урматтуу мекендештер, сатыла турган үйдүн астында турабыз. Азыр биз көрсөткөн Ош Ноокат чоң трассасынан светофордон сиздер түп-түз ушу Оштогу Жапалактын жаңы конушуна, тагыраагы Акбура 1 конушуна асфальт менен түз киресиздер. Фаптан дагы өтөсүздөр дагы эң акыркы көчөдөн тетиги жактан жогору чыгып келесиздер дагы кайра ортосунан күн чыгыш тарапка параллель жайгашкан дагы эң акыркы көчөгө өтөсүздөр. Тетиги жерден бери бурулуп жогораак чыгып келдик. Мына бышык кирпичтен курулган үйлөрдүн катарында мына сатыла турган зыңкыйган 2 кабаттуу үй турат. Ушул үйдү бүгүн сиздерге көрсөтүп берели. Балким бул үй эртең бүрсүгүнү сиздердик болот иншалла. Ээси менин жанымда ушул жерде турат азыр. Биздин суроолорго жооп берет, үй тууралуу айтып берет. Бул жердеги жаңы конуштагы шарт мүмкүнчүлүктөрдүн баарын тизмектеп айтып берет. Биз азыр ылдый жактан келдик. Негизи бул сатыла турган үйгө жогору тараптан Деву каналынын жанынан МЧС жактан дагы бурулуп келсе болот. Бул жагы ошо шаардан чыгып бара жатканда Деву каналга жетпей МЧСти бойлоп 122-нин конечный же учардын жогору тарабына келе жатканда тетиги столба турат, көрүп турасыздар. Ошол столбанын тушунан эле бул жакка түшүп, кайра эле бул көчөгө бурулуп, мына жактан ылдый түшүп келсе да болот. 122 маршруттук каттамдын конечный бул жакта. Ошол жактан дагы Кыргыз Унаа курулуш тараптан келсе болот негизи. Анда үйдү көрсөтүүнү улантып баштай берели. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Амансызбы ака? Иштериңиз жакшыбы? Тынч, Аллага шүгүр. Чарчабай жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, Кудайга. Ден соолугуңуз мыктыбы? Мыкты, Кудайга шүгүр. Машалла, көз тийбесин. Үйдү зыңкыйткан экенсиздер, Ооба, колдон келишинче. 2 кабаттуу болуптур. Биягы өзүнчө эркер, биягы өзүнчө эркер экен, а? Эки жагында эркер чыгарылыптыр да. Узун туурасы канчага канча болгон бул? 13кө 9,5, узуну 13, туурасы 9,5. 13кө 9,5. Çatırı Atsinkovka tınike менен жабылып, терезелери коюлуп, көрүп турасыздар. Биринчи кабаттагы терезелердин сыртына темир решетка дагы кагылыптыр. Бул жакта экинчи кабатта балкон бар экен. Негизги кире бериши бул жер. Тепкич куюлат, үстү зонтик болот, а? Суу түтүктөрү, өстүрмө, кар тормуздары да бардыгы кагылган экен. Бардыгы кагылган. Жериңиз канча сотик чыгат? Жер 4 сотик. 4 сотик чыгат. Аркасында жер калганбы? Аркасында өзүнүн жери калган 1 метр. 1 метр жери калган. Түшүнүктүү. Чек ара мына столбанын тушунан окшойт го? Столбадан. Ушул столбадан бул жагы эме түп-түз мына дубалдын бурчуна чейин барат. Дубалдын бурчуна бери. Түшүнүктүү. Анда үйүңүздү биринчи көрүп чыгалы, а? Кет. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Ушул үй сиздерге насип кылсын. Баштай берели. Мына бирон эшикти ачып, үйдүн ичине кирип келдик. Бисмилlah. Сиздерге куттуу үйлөрдөн болсун ушул. Жакшы. Бул ремонт толук бүтө эле экен али, а? Жок. Толук бүтө эле. Толук бүтө эле экен. Мына биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит куюлган экен. Тепкичтери мына толук перилалары менен бүт бардыгы бүтүптүр. Биринчи кабаттагы эшиктер дагы бардыгы коюлуптур, э? Ооба, баары коюлган эшиктер. Биринчи кабаттагы бөлмөлөрдү анда тааныштыра баштай берели. Мына биринчи бөлмө оң жактагы чакан бөлмө экен бул, э? Ооба. Бул спальнябы, кухнябы, эмне бул? Спальный. Спальня болот, а? Узун туурасы 3кө 2,80 окшойт го. Ушундайбы? 3кө 2,80 менимче. 3,40га 2,80. 3,40га 2,80. Жакшы. Болжолду айта беребиз. Эми мына 2 канаттуу эшиктен киргенде бул кандай бөлмө? Бул конок бөлмө. Зал. Канчага канча? 6,5га 3,40 бул. 6,5га 3,40. Эркер болуп 3 терезе чыгарылыптыр. Үстү монолит, дубалы бир катар шыбалып, акталыптыр, а? Ооба. Полу кагыла эле экен. Азыр эми толук бүтө эле экен. Ошо склад болуп эле турат, турбайбы? Ооба.
Эми 3-чү бөлмөгө киребиз, мына ортоңку бөлмөгө. Бул кухня. Кухня экен да? Аха. Кухня. Үстү монолит, дубалдары шыбалып акталыптыр. Канчага канча? 3.40-га 2.40 бул. 3.40-га 2.40. Так, жакшы. Эми 4-чү бөлмөгө киребиз. Биринчи кабатта 4 бөлмө бар турбайбы, Канчага канча экен бул үй? 2.80-га 3.40 бул. 2.80-ге 3.40. Мунун да полу бүт эле экен. Засыпка кылып, толтуруп, стяжкаларын куюп бүтүрүп аласыздар. Бул жагы душевой турбайбы, Душевой. Жакшы. Суулары монтаж болуп кирген беле бияка? Жок, боло элек монтаж Боло элек. Форточка коюлуптур, үстү монолит экен, Кафель иштерини, сантехника иштерин бүтүрүп алыш керек экен да? Ооба. Тепкичтин асты кладовка болгонбу? Кладовка болгон асты. Майда чүйдө койгонго. Ооба. Жакшы болуптур. Эми экинчи кабатка чыгалым. Мына тепкичти дагы перилаларын гүлдүү темирлерден бүтүрүп жасаган экенсиздер. Тепкич өзү жыгачтан бүтүптүр, Жыгачтан бүткөн. Жакшы, мына чыгып келатабыз. Бу жерде канча убакыттан бери жашабайсыздар? Былтыр күздөн бери жашалбай турат. 1 жыл болуптур да, 1 жылдан бери. Бош эле турат. Бош эле турат. Ээсине тапшырыңыз. Ооба. Ээсине тапшырыңыз. Үй негизи мындай бош турбаш керек. Ээсине тапшырыңыз. Мына эркер жагында астында 3 терезе, үстүндө 3 терезе экен, бүт жарык ушул жактан келет экен. Мына бул жакта дагы 3 терезе бар экен. Бияк эми веранда турбайбы? Веранда да. Холл. Потолок натыжной болот экен. Пол натыжныйга даярдалган. Чекеси гипсокартон болуптур. Полу бардык бөлмөлөрдүкү жыгач пол экен, Экинчи этаждагы баардыгы шпунт. Бул монолиттин үстүнө отурду да рейкага. Монолиттин үстүндө. Жакшы. Мына бул жер холлдон сырткары бөлмөлөрдү көрсөтө беребиз. Жана астындагы залды көрдүңүздөр. Ошол залдын үстүндө ошондой эле размерде дагы бир бөлмө бар экен. Мунун ремонту мына бүтүптүр, көрүп турасыздар. Гипсокартондору бардыгы кагылып, шпатлевкалар тартылып, боек же обой эле калыптыр. Калганы бүтүп, мына полу кагылып, краска берилиптир туугандар. Жакшы. Эми экинчи кабаттагы кийинки бөлмөнү көрсөтөлү. Биякта дагы бир бөлмө бар экен. Бул деле зал го, Чоң спальня экен өзү. Чоң спальня да. Мына экинчи кабатта дагы бир чоң спальня бар экен. Мунун дагы узуну бир 6-6,5 метр чыгат экен. 6 метр чыкса керек. Туурасы 3.40 экен. 3.40. Батыш жагында терезеси жайгашыптыр. Потолок гипсокартондон формасы чыгарылып жасалыптыр. Полу болсо ошондой эле жыгач пол экен, шпунт. Эшиктери болсо мына ички доборлору менен чогуу жасалган экен, Бияк ошо коридордун уландысы. Мына бул сыртка чыккан балкон деме, Ооба. Мындан балконго чыга берсе болот. Балкондун дагы сырты мына темир тосмо менен тосулган экен. Мына алдыңызда дагы 2 чек бар экен да? Ооба, дагы 2 чек бар. Үй салым элек. Түшүнүктүү. Жакшы. Жүрүңүз, анда ылдыйга түшөлү. Азыр үйүңүздүн бааларындагы бир кеңешип сүйлөшөлү. Элге бир угузуп жарыя кылып коелу. Өзүңүздөр эмне айылда жашайсыздарбы же шаарда жашайсыздарбы, квартирада? Айылда жашайбыз. Айылдасыздар, Ооба. Фундаментте мына жерден дээрлик бир 70-80 сантиметрде бийик көтөрүлүп турат экен. Мына жакка бир-эки дарак эгилиптир. Бул жактары эми навес, анча-мынча жыгач майда чүйдө бар экен. Бул жактын эми чек арасы менимче ошол наркы кошунанын чөпканасынын наркы бурчуна чейинби? Сетка тартылып турат он жерде. Мына жерде сетка тартылып турат. Ошол тушта экен. Мына бул жерде стойка турат туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына үйдүн күн батыш жагынан сиздерге тартып көрсөтүп атабыз. Күн чыгыш тарабына, жол тарабына дагы өтөлү. Бул жерде мына электр линиясы, интернет линиясы тартылып турат. Көрүп турасыздар. Жарыктандырууларын эми койсо керек, Эми коет. Таза суу барбы көчөдө? Таза суу жок пока. Чогуу алып келебиз деп атышат. Алып келебиз деп атышабы? Бирок мына арыктан суу агат экен, Суу агат, тынбай агат. Тынбай агат экен. Жогору каналдан эле буруп келет. Ооба, каналдан эле буруп келет. Түшүнүктүү. Майли. Көрдүңүздөр, туугандар. Мына жол жагынан жакшылап сиздер Кудай буйрса дуалын уруп, мына жерге чоң дарбазаны коюп, астын навес кылып, унаа коючу жайларды жакшына кылып жасап аласыздар иншалла. Канча дейсиз эми үйүңүздү, ака? Эми баасын долларга $80,000 деп атабыз. $80,000 деп атасыз. Камы бар. Пул керекпи, ака? Пул керек. Ошого сатып атасыз. Ооба. Болбосо жашабайт белеңиз, Жашайт элек да. Пул керек дең, $80,000 кеми бар, Ооба. Кеми бар. Документтери такпы? Документтери так. Так, иншалла. Жакшы экен. Документтери так дейт, туугандар. $80,000 кеми бар экен, ал жагын сүйлөшөсүздөр. Вариант кылып сүйлөшсөк болобу? Мүмкүн болушунча варианты азыраак болсо жакшы.
Azыраак болсо жакшы. Бул жагын эми келишебиз, сүйлөшөбүз буюрса. Ооба. Туугандар, бул Оштогу Жапалак айылына караштуу Акбура 1 жаңы конушу. Бул конушта бала бакча жаңы курулду, ФАП бар, мечит мына конуштун ичине дагы, анан чоң трассанын боюна дагы курулду туугандар. Мына ушундай коммуникациялык же инфраструктуралык шарттары менен ак тилектеги мектеп, бала бакчалар, шаардык оорукана, ал жердеги мечит, маркет, аптека, банк сыяктуу ушундай шарт мүмкүнчүлүктөр дагы сиздерге кыйла жакын. Андыктан ушул үй жаккан болсо, экрандагы телефон номерларга чалып, ээси менен байланышып келишиңиздер. Биздин милдет мына ушундай сатыла турган үйлөрдү, жерлерди, батирлерди кандай болсо ошондой тартып гана көрсөтүп коюу. Биз милдетибизди аткардык, ыраазы болуңуздар. Сизде башка сөз жокпу? Үйдүн ээси? Жок. Анда аман болуңуз. Кардарлар чалса, жакшылап сүйлөшүңүз. Ооба. Кимге болсо дагы анын бала чакасына түбөлүккө насип кылсын үй. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.